Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Берекелүү жана жагымдуу жолугушууга кош келиңиз. Аллахтан бул көзирмемдерди кыяматтагы таразанын оң чөйчөгүндөгү өзү ыраазы болгон иштердин арасында кылуусун сурайм. Бул Монголдор окуясынын 11-сериясы. Ислам урастарын талкалоо. Өткөн сериясында биз ислам дүйнөсүнүн бермети Аббасид халифатынын 5 кылымдан ашык борбору болгон Багдад шаарын Хулагу, Кетбука, Байжу үчөөнүн курчоого алганын, монгол аскерлери хижраттын 656-жылы Сафар айынын 4-үндө шаарга киргенин айтканбыз. Ошондой эле халифти кантип туткундашкандарын, колу бутунан кишендеп шаарга алып киришкенин баяндаганбыз. Андан ары алар шаар ичинде адамды адам катарынан чыгарып, жырткычтар менен бир катарга тургузган кылмыштарды жырткычтык менен кылып жатышты. Хулагу аскерлерине бул шаарда эч нерседен тартынбай, ойлоруна келген жапайычылыктарын жасоого буйрду. Кереметтүү кооз шаардын таш талканын чыгарышты. Өкүнүчтүүсү, шаар ичинде бул шаарды коргоо эмес, өз жанын коргоп, монголдорго каршы бир да кылыч көтөрүлбөдү. Мына ушундай болуп, Абу Ханифанын, Аллах андан ыраазы болсун, Аш-Шафинин, Ахмад бин Хамбалдын, Аллах алардан ыраазы болсун, Мустазимдин, Харун ар-Рашиддин шаары, дүйнө жүзүнөн илимге суусап, илимди эңсеген жаштар агылып келчү шаар, мусулмандардын эң кереметтүү улуу шаары Багдад талкаланды. Бул шаарда монгол татарлар адамдын үрөйүн учурган жырткычтыктарды кылышты. Шаардагы эркек аял, жаш балдардан бери өлтүрүп жатышты. Адамдар корккондорунан кирээрге жер таппай калышты. Кимдир бирөөлөр үйлөрүнө бекинишсе, монгол аскерлери келип эшиктерин талкалашты. Же үйүн өрттөп жиберишип, качан, кайдан качып чыгат экен деп акмалап аңдып турушту. Ал эми кээ бир мусулмандар үйлөрүнүн чатырына чыгып бекинишкен экен, монголдор аларды ошол жеринде өлтүрүп жатышты. Мындай өлүмдүн көптүгүнөн чатырларга жамгырдын суусун кетирүү үчүн коюлган түтүктөрдөн адам каны суудай агып, шаарда адам канынан дарыя пайда болду. Бул кыргын 1 күн, 2 күн, 3 күн болгон жок. Бул кыргын катары менен 40 күн болду. Халиф Мустазим биллахти 10 күн тирүү кармашты. Бул кыргындын баарын ал өз көзү менен көрдү. Мечиттер менен мектептерди өрт кандай жалмап баратканын көрүп турду. Өз уулдарын кантип союшкандарын көрүп турду. Бир тууган эжелерин кантип туткундагандарын көрүп турду. Армиясын талкалап, элин кырып, байлыгын талап жаткандарын көрүп турду. Ал бардык жырткычтыктарды өз көзү менен көрдү. Ошол мезгилде ал өз ичинен мындай деп жатканына кымындай да шек жок. О, мен ушуну көрбөй өлсөмчү, ушуга чейин унутулуп калган болсомчу, байлыгым мени сактап калбады. Бийликтен да кол жуудум. О, жараткан, эгер мени артка кайтарган болсоң, мен буга чейин таштап салган, кылбай келген салих амалдарды кылмакмын. О, эгер мен үммөттү ушул күнгө даярдаганымда, о, эгер мен өз адамдарыма Аллах жолундагы казат ишин сүйдүрүп, жакшы түшүндүргөнүмдө, о, эгер мен Аллахтын шариятын сактаганымда, о, эгер мен зекетти топтогонумда, о, эгер мен салыктарды көтөрбөгөнүмдө, о, эгер мен мамлекетти абалкы күчтүү деңгээлине жеткире алганымда, о, эгер мен ар кай жерде өлтүрүлүп жаткан мусулмандарга жардамга барганымда, о, эгер мен. Бирок жашоо ушундай. Вакытты артка кайтара албайсың. Ал жаратканга жалбарды, бирок кеч болуп калган эле. Жалбарганы пайда бербеди. 10 күндүк кыйноодон кийин монголдор аны өлтүрмөк болушту. Чындыгында өз элинин башынан кечирип жаткан кыйынчылыктарын көрүп туруу өлүмдөн да жаман кыйноо болчу. Ошентип монгол татарлар аны кийизге ороп, буттары менен тепкилеп, тепсе өлтүрүштү. Элестеткиле, аскерлер аны буттары менен тепкилеп, үстүнө чыгып тебилеп, жаны чыккыча ушундай бир кордолгон абалда өлтүрүштү. Бул мусулмандардын халифи болчу. Багдадта бийлик жүргүзгөн халифтердин акыркысы Аббасиддердин 38-чи халифи эле. Ошентип халиф Мустазим биллах элинин кордолуп тонолгонуна өз көзү менен күбө болгондон кийин өлдү. Эли да анын кандайча кордолуп өлгөнүнө күбө болду. Багдадтагы кыргын ал өлгөндөн кийин да токтогон жок. Кыргын 40 күнгө созулду. 40 күн ичинде Багдадта канча мусулман өлгөнүн элестете аласыңарбы?
1 milyon адам өлтүрүштү. Миллион мусулман, миллион адам кылычтан өлдү. Адамдарды бир заматта массалык түрдө өлтүргөн бомба жарылган жок Багдадта. Жок. Ар күнү адамдарды кылыч менен союп турушту. Ошентип 40 күндүн ар бир күнүндө миңдеген мусулмандарды өлтүрүп турушту. Багдадтын көчөлөрүндө, үйлөрүндө, ар кай жерде бузулуп бараткан өлүктөрдөн үйүлгөн дөбөлөр пайда болду. Субханаллах. 40 күн тынбай кыргын болуп жатса да, бир да мусулман аскерлери кыймылдап койбоду. Ирак, Шам, эч жерден бул кыргынга учураган мусулман бир туугандарына жардамга адам чыкпады. Монгол татарлар ушуну менен эле токтоп калышпады. Алар ушундай бир жийиркеничтүү иштерди кылышты. Ал иштерди алардын психологиясын, мусулмандар менен бул жапайы монголдордун ортосундагы маданий, адеп ахлактык, адамдык сапаттардагы өтө чоң ажырымдын түбү жок туңгуюкта экенин көрсөтүп койду. Алар Багдадтын китепканасына жөнөштү. Бул китепканада адамдын оюна келбегендей көп сандаган китептер бар болчу. Ошол илгерки басма шаймандары жок мезгилде Багдадтын китепканасында миллиондогон китептер бар болчу. Менин урматтууларым, бул китепканада дүйнө жана диний илимдеринин ар биринин өзүнчө кааналары боло турган. Курандын тафсир каанасы, хадистер үчүн каана, фык илимдерин үчүн каана, диний ишеним, акыйда каанасы, адеп ахлак жөнүндөгү китептер каанасы, медицина өзүнчө, инженерия өзүнчө, астрономия каанасы, физика каанасы, химия каанасы деп баардык дүйнөлүк кесиптер жана багыттар боюнча иши кылып, адам баласынын жашоосундагы керек болгон баардык багыттар боюнча чоң бөлмөлөрү болгон. Ислам дүйнөсүнүн акылмандарынын, илимпоздорунун 600 жылдан ашык убактагы асыл ойлору, илимий эмгектери, заманбап ачылыштары ошол мезгилдин эң чоң китепканасы болгон Багдад китепканасында жыйналган эле. Бул китепканада мусулман илимпоздорунун эмгектеринен сырткары бүткүл адамзат илимпоздорунун эмгектеринде сакталган болчу. Гректердин китептери, Рим империясынын китептери, перстердин китептери, Индия, Египет цивилизациясынын китептери араб тилинде которулуп, ошол китепканадан ордуларын тапкан эле. Акыйкатында бул китептер дүйнөдөгү болгон илимди өзүнө камтып алган болчу. Эми монгол татар жыткычтары өздөрүнө гана таандык болгон жапайычылыктары менен илим менен маалыматка жык толгон ушундай чоң көлөмдөгү китептерди ойлонбостон маңкурттардай Тигр дарыясына ыргытып жиберишти. Тарыхчылар сууга ыргытылган китептердин сыясынан Тигр дарыясы кара түскө боелуп калганын айтышат. Бул китептерге жумшалган адамдардын убакыттары, аракеттери, өмүрлөрү, каражаттары баа жеткис баалуулук болчу. Бирок жапайы монголдор үчүн бул баалуулуктар керексиз, жарбаган нерселе. Алар илимди баалай алышкан эмес. Ошентип, ошончо илим Тигр дарыясына ыргытылып кетти. Ушул жерде мусулмандардын өтө бир көңүлүн бура турган нерсе бар. Кайсыл мезгилде болбосун, өткөн замандабы же азыркы мезгилдеби, кандайдыр бир элдер мусулмандарды жеңип ала турган болсо, алар биринчи кезекте мусулмандардын сабатына, илимине соккурушкан. Алардын цивилизациясына, илимий өнүгүүсүнө жол беришкен эмес. Биз сөз кылып жаткан окуядан 150 жыл алдын хижраттын 5-кылымында крестүүлөр Ливанттын Триполи шаарына кирээри менен эмне кылды дейсиңер? Алар бир нече күндүн ичинде Триполи шаарында 3 миллиондон ашык китепти өрттөп жиберишкен. Акыл көтөргүс окуялар. Оба, Триполидеги 3 миллион китепти Багдадтын китепканасына салыштырууга да болбойт. Багдадтын китепканасында сан жеткис китептер бар болчу. Крестүүлөр хижраттын 636 жылы Кордованы алганда, ал жерде да өтө чоң көлөмдөгү китептерди өрттөп салышкан. Андан кийин 646 жылы Севильяда да кудум ушундай кылып китептерди өрттөшкөн. Бул кылыктарын Толедодо, Гранадада жана башка Андалусиянын баардык аймактарында жасашкан. Ал эми кечээ жакындагы ислам дүйнөсүнө болгон колонизаторлордун жүрүшүндө мындай китеп өрттөгөн иштер болбоду. Бирок алар китептерди уурдап чыгып кетишти. Ошол китептерди өз тилине которушуп, колдонуп жүрүштү.
Ошентип алар өз цивилизацияларын мусулмандардын акыл ойлорунун үстүндө куруп алышып, мусулмандарды артта калган жапайылар деп күнөөлөштү. Эгер силер мусулман кол жазмаларынын түп нускасын издесеңер, мусулман мамлекеттеринен эмес, Европанын китепканаларынан табасыңар. Эмнеге? Мен урматтууларым, эмнеге алар илим уурдашып, мындай жийиркеничтүү иштерге барышат? Себеби алар ислам цивилизациясынын өзөгү илимдин үстүндө курулганын билишет. Мусулмандардын алсыз мезгилинде да бул илимдердин мусулмандарда болуусу бир убактарда аларда илим өнүгүп, ислам үммөтүнүн өткөн даңазалуу мезгилиндегидей күчтөнүп чыгышынан коркушат. Ошол себептүү алар мусулмандарды ошол күчүнөн ажыратууну каалашат. Азыркы мезгилде бул нерселер билим берүү системасына өзгөртүүлөрдү киргизүү менен ишке ашырылат. Сен илимди каалашыңча алышың мүмкүн, бирок бир гана нерсе, сен алган илим батыш каалаган илим болуусу керек. Сенин каршылаштарың сага илимди сенин күн көрүүңө жетерлик гана деңгээлде беришет. Бул илимдер албетте эң алдыңкы заманбап технологияларды жасоого жетиштүү эмес, же дүйнөдө төбөлдүк кылууга да жетишсиз. Жаңы мүмкүнчүлүктөр да ачылбайт. Ошентип, монгол татарлар Багдад китепканасын толугу менен Тигр дарыясына ыргытып жиберишти. Тарыхчылардын айтуусунда китептин көптүгүнөн Тигр дарыясынын үстүнөн китептен көпүрө сымал өтмөк пайда болгон экен. Ал аркылуу монголдор Тигр дарыясынын үстүнөн өтүшүптүр. 40 күн кыргындан кийин шаар ичи өлүктөргө толуп калды. Ар кай жерде көмүлбөй жаткан өлүктөрдөн дөбөлөр пайда болду. Айласыздан Хулагу калган адамдардын коопсуздугуна кепилдик берип, кол тийбестик жарыялады. Эмне себептен Хулагу калган адамдарды кечирип жиберди? Иштин чындыгында шаарды өлүктөрдөн тазалаш керек эле. Бекинип жаткандар чыгып, өлүктөрдү көмүп жашырбаса болбойт болчу. Антпесе эпидемия пайда болуп, бир эле Иракта эмес, коңшулаш аймактарга чейин жайылып кетиши мүмкүн болчу. Чума оорусу үчүн монгол менен мусулмандын айырмасы жок. Баарына тегиз жугуп кете берет. Ошол себептүү ал өлгөндөн калган шаар тургундарынын коопсуздугуна кепилдик берди. Ошентип шаардын ар кай жеринен, кудуктардан, мүрзөлөрдөн, бекинип жаткан жерлеринен чыгышып, шаар тургундары туугандарын издей башташты. Кимдир бирөө атасын, дагы бирөө баласын, үчүнчүсү энесин, бир туугандарын жерге жашыруу үчүн издей башташты. О Аллах, бул ченемсиз чоң трагедия болчу. Мусулмандар 40 күнгө созулган кыргындан кийин Багдадтын көчөлөрүндө калган 1 миллион адамдын өлүктөрүн көмө башташты. Ошого карабай, Багдадта жана анын жака белинде чума оорусу күчөп кетти. Ибн Касир Аллах андан ыраазы болсун айткандай, ким кылычтан кутулган менен чумадан кутула албады. 40 күн көмүлбөй бузула баштаган өлүктөрдүн себебинен чыккан чума оорусу монголдордун кылычынан аман калгандарда өчү бардай кырып жатты. Ошентип, кыргын, талап тоноо менен 40 күн өткөндөн кийин монгол татарлар жаңы өкмөт курамын түздү. Анын башында биздин эски тааныш Муайюддин аль-Алкаманы коюшту. Ананда христиандардын патриархы Макика жана ошолор менен бирге монголдорго жардам берген бир топ кишилер бар эле. Субханаллах, мен силерге Муайюддин аль-Алкамага байланыштуу таң калаарлык бир окуяны айтып берем. Багдадтын кулашы менен анын монголдорго көрсөткөн кызматынын мааниси жоголду. Ошондой болсо да, аны бул таланып тонолгон, талкаланып бүлүнгөн өлкөгө формалдуу түрдө эл көрсүнгө башчы кылып дайындашты. А бирок ага мазактап, басмырлап, шылдың менен гана мамиле кылышчу. Бир жолу кайдагы бир эч ким тааныбаган катардагы эң баш монгол аскери анын атынын артынан мазактап, шылдыңдап айдактап алат. Бул көрүнүшкө күбө болгон бир аял Муайюддинге кайрылып, сага аббаситтер ушундай мамиле кылышчу беле? Аббаситтер сенин мартабаңды көтөрүп, эң биринчи вазир кылбады беле? Сени менен эсептешип, макулдашып, сенин акылыңды угушчу эмес беле? Сага аббаситтер ушундай мамиле кылышчу беле дептир. Бул сөздөр ага өтө оор тийиптир. Ал өз үйүнө кайгыруу менен өткөнгө өтө өкүнүп кайтыптыр. Ал өз оюнда мамлекет башчысы болом деп жүрүптүр. Бирок ал кимдердин мамлекетине башчы болду? Уурукжан, кыйналган, талкаланып бүлүнгөн мамлекеткеби? Бул таш талканы чыгып жашоодон калган шаарга башчы болдубу? Ошентип аны өтө терең кайгы басыптыр. Субханаллах,
Ошондон бир ай өтпөй Ибн аль-Алкама өз үйүндө дүйнө менен коштошту. Ал бул дүйнөдө ошончо чыккынчылык кылып жүрүп, көп аракеттенип жеткен бийлигинин да эч кызыкчылыгын көрбөдү. Ал ошол мезгилдин эң күчтүү башкаруучусу Хулагу менен болгон достугунун да жыргалына бөлөнбөдү. Эч нерсеге үлгүрбөй калды. Монгол татарлар Алкаманын ордуна анын куйтулугун, саткынчылыгын эң жакшы өздөштүрүп үйрөнүп алган баласын коюшту. Анткени тактын мураскери ошол болчу. Субханаллах. Ошентип бир нече ай өткөндөн кийин 656-жылы аяктай электе анын баласы да өлүп тынды. Аллахка ант ичип айтам, мусулмандар бул сабакты өздөштүрүүбүз керек. Алар бул дүйнөнүн байлыктарын өтө сараңдык менен жакшы көрүп, көп нерсеге жетебиз дешти. Бирок Аллах насип эткенден ашыкча эч нерсе ала албады жана акыретине өтө чоң зыян топтоп алышты. Алар өздөрүнүн өтө чоң мамлекетин анын жашоочулары менен кошуп талкалашты. Алар өздөрүнүн динин талкалашты. Алар халифатты кулатыш үчүн кылган чыккынчылыктарына баарыңар күбө болдуңар. Халифат кулады. Бул кабар дүйнө жүзүнө тарап кетти. Бул кабарды уккан мусулмандар эмне кылаарын билбей дендароо болуп калышты. Аббасид халифатынын алсыздыгына карабай, адамдар аны исламдын бир бөлүгүндөй көрүшчү. Ооба, күчсүз күчкө толот. Бирок өлгөндөр кыямат күнү гана тирилет. Бул окуя мусулмандардын чындап эле аң сезимин жоготуп, дендароо абалга алып келди. Ушул мезгилди баяндап берген тарыхчылар мындай дешет. Хижраттын 657-жылы кирип келди. Дүйнөдө эми халиф да жок, халифат да жок. Адамдарга муну түшүнүү өтө кыйын болду. Кантип эле халиф жок? Халифат жок деген кандай болот? Күндөрдүн бир күнүндө мусулмандарды чогултуп бириктирүүчү нерсе кантип жок болуп кетет? Бул мусулмандар үчүн өтө коркунучтуу сокку болчу, менин урматтууларым. Мындай соккудан мусулмандар өздөрүнө келе албай жатышты. Бул шок кабар кайратсыз адамдарды толук жеңип алды. Ушулардын ичинен бир гана чындап, ихлас менен Аллахка ишенгендер гана бул фитнадан аман калышты. Диндеги кадамдарын бекем, туруктуу койгон адамдар гана бул фитнадан аман калышты. Бирок мындай ыкластуу адамдар өтө аз санда эле. Ислам дүйнөсүндө ошол мезгилде абада бир башкача жаман ойлор жүргөндөй болду. Элдин баары Махди чыгаарын күтүп калышты. Жана жакынкы күндөрү Иса алейхиссалам түшөт деп ишенип жатышты. Ошентип кыямат башталаарына да аз калды дешти. Ушундай ойлор адамдардын бүткүл акылын ээлеп алды. Бул окуялар китептерде да чагылдырган. Баардык адамдар бир ооздон мына кыяматтын белгилери, акыр заманга аз калды, Махдинин чыгышын күтүп турайлы. Биз Махдинин аскерлеринин катарында туруп, монгол татарларды жеңебиз деп жатышты. Ушинтип бир жыл өттү, 2, 3, 10 жыл өттү, 100 жыл, 700 жыл өттү. Махди дагы деле чыкпады. Жана Иса алейхиссалам да түшпөдү. Ооба, менин урматтууларым, биз бир мезгилде Махди келерине жана Иса алейхиссалам түшөөрүнө ыйман келтиребиз. Акыр аягы бир күнү кыямат күн болооруна да бекем ишенебиз. Бирок эмне себептен адамдар бул нерсени ушундай оор абалга түшкөндө гана эстешет? Себеби адамдарды үмүтсүздүк толук бийлеп алат. Монгол татарларды өз күчтөрү, ошол эле куралдары менен жеңип алууга боло тургандыгы алардын үч уктаса да түшүнө кирмек турсун ойлоруна да келбейт эле. Алар Хулагуга, анын армиясына каршы эч туруштук бере алышпайт. Андан көрө имам Махди чыгып, же Иса алейхиссалам келип, бул көйгөйдү чечип берет деп, жардамды кайдан жайдан сырттан келет деп күтүшкөн. Ошентип адамдар кайраттуу, чечкиндүү болуунун ордуна колдору шалдырап, күтүү деген позицияны карманып алышты. Мосул менен Ливанттын ар бир аймагынан эл башчылары улуу жол башчы Хулагуну куттуктап келе башташты. Батруддин Люлу, Ан-Наср Юсуф аль-Аюби, Ашраф аль-Аюби жана ушулар сыяктуу санда жок кенедей башкаруучулар өз сарайларын таштап, ислам дүйнөсүнүн башкаруучусу болуп калган. Буга чейин да көптөгөн ислам жерлерин басып алган, ислам үммөтүн атынын туягына тебелеткен Хулагуга кол куушуруп учурашканы келип жатышты. Мусулмандар
кантип бул абалга түшүп калышты? Биз буга өзүбүз күбө болдук жана китептер бизге тастыктап берди. Биз эл башчылардын мындай кылыктарына таң калсак, анда ошол жердеги элдер кайда эле деген суроо пайда болот. Алардын башкаруучулары Иракты ага чейин ислам жерлерин басып алган Хулагу менен келишип жатканда, элдер кайда эле? Менин урматтууларым, биз буга чейин бир нече жолу айткандай, башкаруучулар ошол элдердин табигый уландысы. Башкаруучулар күн алдынан өз жайын издегенде эле, элдер дагы кор болгон абалда бактысыз, даңсыз, кайрат намыссыз эптеп тирүүлүктү өткөрүүнү тандашты. Аларды бул дүйнө машакатынан башка эч нерсе түйшөлткөн эмес. Алар бүт өмүрүн кара курсактын гана кулу болуп жүрүп өткөрүшчү. Бейиш менен тозок, кыяматтагы сот жөнүндө сөз да болгон эмес. Динин сактоону, шариятка туура келип жашоону ойлошкон да эмес. Эч кандай ыйыктык, аруулук, кол тийбестик эч нерсе калган эмес эле. Элдердин абалы ушундай болчу. Кимдердин мээсин ошол мезгилдин маалымат каражаттары жууй албаса, андай адамдар менен кылычтын мизи сүйлөшкөн. Хулагунун алдына келип чөгөлөп, анын ырайымын издеген мусулман башкаруучулары болсо, алар ошол мезгилдин эң төмөн, жеткен жаман башкаруучулар эле. Бирок алар өз букаралары үчүн эң каардуу, залым падышалар болгон. Ошолорго ыраазы болуп, өлбөстүн күнүн көрүп, кор болуп жашаган элдер да өз падышаларынын шыбагасына тийген басымтуудан, кордуктан, маскарачылыктан өз үлүштөрүн алыш керек эле. Монголдор Мустазим Биллахти кандай кордошсо, анын армиясы менен элин да ошондой кордошту. Насыр Юсуф, Батыруддин Лю азыр Хулагунун алдында кандай басынып, кошоматтанып, мазакталып, кордолуп жатса, алардын элдери дагы кудум ошондой болуп кордолушуна кийинчерээк күбө болобуз. Биздин баарыбыз тарыхтын бул сабактарын жакшы өздөштүрүүбүз керек. Кемчилдиксиз аруу Аллахтан анын жолдорун туура түшүнүүнү, бизге пайдалуу нерсе үйрөтүүсүн жана үйрөткөн нерсесин бизге пайдалуу кылуусун сураймын. Мындайды бир гана ал кыла алат жана ал баардык нерсенин эгеси. Силер менин айткандарымды эстегиле. Мен өз иштеримди Аллахка тапшырам. Чындыгында ал өз кулдарын көрүп турат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.